Эл катары жан сактаган мугалим элем. Сүйүктүү жолдошум жана келечегим болгон 3 уул, бир кызы менен таласта жашачубуз. Жолдошум дыйкан чарба менен алектенет. Мен тор артына келгиче мектепте башталгыч класстарга сабак берип жүрдүм. Эл катары жан сактаган мугалим элем. Мындан 2-3 жыл мурун студент балдарыбызга карап, Бишкектин аларча конушунда 1 жылдай жашап, тиричилигибиз жакшы болбогон соң кайра айылга кеткенбиз. Ошол учурда курулуш жүргүзүп жаткан кытайларга курулушка керектүү буюм тайымдарды базардан арзан алып, кымбат сатып, жан багып калдык. Бир бала дагы биз сыяктуу кытайларга товар сатып турчу экен. Анда жок товар бизде жок товар ал балада болуп калгандыктан бири-бирибизди толуктап, бир топ болуп иштөөнү чечкенбиз. Бир жолку товардын акчасын алса, кийинкисин биз алчубуз же тең экиге бөлүп алар элек. Акыркы жолу өткөргөн товардын акчасын ошол тааныш бала алгандыктан кийин мага жарымын бөлүп бермек болгон. Окуучулар бир жума каникулга чыкканда көзүмө линза алганы Бишкекке келгем. Аласам дала кетейин деп өнөктөшүбүзгө чалсам, Орто Сай базарынан жолугалы деди. Кызыма кийим алам деп атып, кызыкка калдым. Жолугушчу жерге эрте барып алыптырман. Акча берчү бала келгиче катар тизилген дүкөндөрдү кыдырып жүрүп, арзан деген дүкөнгө кирдим. Кызыма ылайыктуу кийимдерди тандап жатканда телефонум шыңгырады. Мага акча берчү бала экен. Ал акча болбой калды, эртең берейин деди. Дүкөндөгү кийимдердин арзанына кызыгып, эртеси келип ала турган болуп кеттим. Эртеси кечээки орунга акча жана кызыма деген кийим үчүн кайра бардым. Дүкөнгө башпагарым менен жылуу кабыл алган сатуучу ичи товарга толгон оор сумканы көрсөтүп, сиз сураган товарлардын баарын салдырып койдум деди. Мен таң калып, мындай буйрутма бербегенимди айттым. Тиги сатуучу дептерин ачып, товарлардын тизмесин көрсөттү. Мен кечээ болгону товарлардын кайдан келгенин жана баасын эле сураганымды дагы кайталап айттым. Ойлосом, менин мурунку күнү бул жерде отуруп, баягы бала менен көп суммадагы акча тууралуу сүйлөшүп атканымды уккан сатуучу мени тоноого атайын кам көргөн окшойт. Мага эч нерсе түшүнүксүз болуп атканына карабай, сатуучу аял "Даярдатып кое албайсың?" деп кыйкырып мени жулмалап кирди. Өзүмдү коргоо максатында аны силкип жибергенден секунд өтпөй башыма 2-3 каттуу сокку тийди. Калган эсимде жок. Жерде канча жатканымды билбейм. Эсиме келсем, бир эркек "Сени түрмөдө чиритем, чоңдорго айтып катуу жаза бердиртем" деп мага кыйкырып баштады. Аңгыча эле милиция кирип келди. Сот туура чечим чыгарат деп күткөм. Бирок сатуучу милицияга мойнун көрсөтүп уйлап, бул аял мени монтип өлтүрүп, тиги товар салынган сумканы алып кеткени келиптир. Ал мени өлтүрүүгө аракет кылып жатканда, өзүмдү коргоо үчүн бир чапсам, эс үчүн билбей жерге кулап түштү, деп көрсөтмө бере баштады. Милиционер мени тергөөчүгө алып барганда, сатуучу аял агасы экөө анын кабинетинен чыгып кетишти. Тергөөчү мен кирээр менен окуянын кандай болгонун сурабай туруп эле, акча берсем ишти сотко жеткирбей жаап коерун айтты. Ачуум келип, "Таяк жегеним аз келгенсип, кайра акча беришим керекпи? Мени токмоктогон иш үчүн акча бере албайм" дедим. Антсем, иш сотко өтүп кетсе, тор артына барарымды эскертти да, өзүнүн телефонун берип, туугандарыма чалып чакыруумду айтты. Тергөөчүдөн экспертизага алып жөнөштү. Ал жакка да сатуучу аял байкеси менен менден мурун барып калыптыр. Экспертизадан мени жеңил жараат алган деп жазып жөнөтүп жиберди. Андан СИЗОго алып барышты. СИЗОнун дарыгерлери абалы оор, жаракаты бар экен деп албай коюшту. Ошол маалда желке тушум шишип, бир сөздү уксам, бир сөздү укпай, колдорум көк ала болуп кыйналып тургам. Көрсө, бир кулагымдын тарсылдагы жарылып калган экен. Ал абалыма карабай убактылуу кармоочу жайда 17 күн камашты. Октябрь айына чейин мен үй камагында болуп 6 жолу сот болду. Тергөөчү тең карабаса дагы сот туура чечим чыгарат деп күткөм. Бирок райондук сот
адам өлтүрүүгө аракет кылган деп 28-97 статьяларга каракчылык деген 168 статьяны кошуп туруп, жалпы эсеп менен 14 жыл эркимден ажыратып салды. Райондук соттун чечимине нааразычылыгымды билдирип, шаардык сотко кайрылдым. Алар 168 статьяны алып, 14 жылды 12 жыл деп кыскартып беришти. Аялдар абагына келгениме 1,5 айдан ашты. Жалган жалаа менен олтургандан өткөн азап жок экен. Убагында айылга араптарды чакырып, алардын демөөрчүлүгү менен спорт зал салдыртып, таза суу киргиздирип, айылымдын өсүп өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошком. Бул иштеримди балаган айыл эли дайым сыйлап, улуу кичүү дебей учурашып барктап турушар эле. Ошол бир канча жыл кашыктап чогулткан кадыр баркым бир күндө жок болуп, тоор артындагы кылмышкер болуп калдым. Жок жерден жалган жалаа менен олтургандан өткөн азап жок экен. Кудайга шүгүр. Кайгымды тең бөлүшкөн балдарым, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон өмүрлүк жолдошум, кайын журтум жана бир туугандарым бар. Алар ат тезегин кургатпай келип, кабар алып турушат. Мага оор казып, ушул күнгө кириптери кылган адамдар акыретке кеткиче казган ордуна өздөрү төшүп, мен кечирген жашоону өз жандары менен сезип, кылыктарына өкүнүп, акыры кейишер. Анткени жаратканым жашоону тең салмакка келтирет.